Машина KG каналынын видеолорун үзбөстөн акырына чейин көрүп аткан биздин туруктуу көрүүчүлөрүбүзгө терең ыраазычылык билдирип кетебиз. Жаңадан көрүп аткандарга айта кетейин, сиздер Машина KG каналын көрүп жатасыздар. Биз жалындуу ысык Жалал Абад шаарындагы жаңа ачылган муниципалдык унаа базарынан видео тартууну улантуудабыз. Бүгүн 8 апрель 2021 жыл. Күн дагы аябай ысып жакшы болуп турат. Бир 25 градустай эле сезилип атат. Азыркы бул видеобуз аралаш унааларды камтыйт. Бу Toyota Estimaдан баштай берейин анда. Previa экен. Previa сол руль, Estimасы оң руль болот. 2001 жылы чыгарылган, объему 2.4, $6,500. Салонда көрсөтүп коелу. Автомат экен, Подогрев сиденьелер бар, отуруштар заводской кожаный, подлокотник айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө бар. Климаты дагы мындай монохромный электронный дисплейде авто функциясы менен кошо. Унаа жакшы эле көрүнөт, мына таза эле турат. Чындыгында такси болгонбу же болгон эмес? Болгон эместей эле көрүнүп атат чындыгында. Мына видеодон деле байкап атсаңыздар болот. Машина жакшы сакталган экен. Так, май жебейт деп атат. Коробкалары жакшы дейт. Кем болот дейм сөз, Жаккан болсо, эгер кызыксаңыздар дагы жогоруда көрсөтүлгөн номерге чалып, ээси менен байланышып, толук маалымат алып алсаңыздар болот. Subaru'ну сурап аткан биздин көрүүчүлөргө, мына Subaru Outback. (2008) объему 2.5, бензин, газ. Жанында турган адамдар ээси өзүн көрүнбөйт машинанда. Жанында адамдардан сурасам $8,000 деп аткансы деп айтып атышат. Баасы. Жана ушунун жанында дагы бир Subaru маркасына тиешелүү унаа Legacy. $2,005, объему $5,700. Оң руль. Nissan Almera Tina 2001, объему 1.8, коробка механика. Так, люк бар окшойт, панорамный болгондо да мына өзгөчөлөнгөн. Так, салону 200, азыр эсинен да так айтып сурап алайын. 250 миң беле басы. Пробеги 244 миң километр көрсөтүп атат. Бул жакта да бир Legacy, канча деп атасыңар? $4,500. Мына баасын жазып койгон экен. Жакшы. Оң руль. Бул жакта Audi A6, туманниктер бар, фарамывательдер. Quattro дейт ошондо, 4 тең тартат. 4 воды. 2002, объему 3, коробка автомат. Кожаный руль, подлокотник бар. Мынаки өзүнүн заводской монитору, навигациясы менен кошо. Отургучтары да кожаный.
екен. Басы қанша? $4200. Honda Accord 2002, объемы 1.8, 260 000 сом. Коробка механика. Şunun жанында Nissan Safiro Universal 1997, объемы 290 000 сом. Kia K5 2011, объемы 2, gaz mı же benzin? Gaz ken. Коробка автомат. 600 000 сом. Так, и боло турган басы 500 000 бе? 500 000 сом деп мына боло турганды айтып коюп атат. Мультируль, климаты авто функциясы менен мынакей заводской газын өзү өчүрүп жандыруу, круиз контроль бар, электро күскүлөр. 500 000 сомго берип берем дейт мына. BMW 5. серия 1998, объемы 2.5, газ, бензин, газ жабдыгы да бар экен. Коробка автомат, люк бар, заводской өзүнүн монитору, электропакет, мультируль, кожаный подлокотник, отургучтары электроприводта. 280 000 сом, а? 280 000 сом деп атат, айтылыш баасы. Так, ушунун аркасында Hyundai Avanta 5 и 3, кечиресиздер, 3. 2001, объемы 1.5, коробка механика, 190 000 сом. Volkswagen Venta 1997, коробка механика. 1.8 бе? 1.8 кен, объемы айтылыш басы 200 000 сом деп атат. Валюталар курсундагы кыскача айтып коеюн, себеби көбүнчөсү Казакстан менен Өзбекстандык көрүүчүлөрүбүз да долларда же башка валюталарда да айтып калыңыз деп суранып калышат. $1 84 сом 80 тыйын болуп жатат. 1 орус рубль 1 сом 10 тыйын, 1 казак теңгеси 19 тыйын, 1 евро 100 сом 30 тыйын болуп жатат. Mercedes-Benz E-класс 210 кузов, комплектация элеганс болсо керек, а? Авангард беле? Авангард да. 1999 жылы чыгарылган, объемы 3.2, басы $5600 же 4400 канча дедиңиз? 470 000 сом. Газ жабдыгы да бар экен, газ бензин деп атат ээси. Кара кожа, отургучтары, люк бар. Японец деп атат, комплектацияында жакшы болот. Азыр салонда көрсөтүп кете берейин. Чындыгында мынакей. Айта берсек көп. Кыскача көрсөтүп кое берейин кандай функциялары бар экен. Ошол фарамыватель, подогрев сидений, электро күскүлөр, электро парда жада кетсе. Өзүнүн заводской пардалары. Кнопка менен бассаңыз түшөт, көтөрүлөт дегендей. Жана эле ушул адамга караштуу дагы бир Mercedes-Benz 210 кузовдагы. Бул да комплектация Авангард. Дөңгөлөктөр ушундай куюлган дистерде. Так, бунда да фарамывательдер бар. 1999, объемы 2.4. Механика коробкасы. Мына есім байланыш номері дагы. Люк бар.
Отургучтары бирок ткань материал. Климаты автофункциясы менен 2 зоналуу. Bunun баасы канча дедиңиз? 370 000 сом. Жана ушунун жанында дагы бир 210 козов. Bir 1996 объему 2.8 коробка автомат. Баасы канча деп атасыз? 260 000 сом. Кеми бар. Mercedes-Benz E-класс 124 кузов. Седан. Дөңгөлөгү алдыңкылары кышкы, арканкысы жайкы, протекторлар төртөнүкү тең жакшы. 1992 объемы 2.2. Коробка автомат. Память сидений бар дейт. Так, 4 айнектен электро көтөргүчтө подогревтер менен кошо. Жана нелерди көрүп атабыз? Коопсуздук жазыгы айдоочуда бар, корректировка фар бар, люк бар. 350 000 сом деп атат айтылыш баасы. Мынандай өзгөчөлөнгөн кроссовер. Isuzu дегеним, Isuzu акциом деп турат. Мындай өтө эле сейрек кездешүүчү унаа бул. 2002 жылы чыгарылган газ бензинде, объему 3.5 экен. Так, телефонуңуз жакшы көрүнбөй калыптыр, мындай кылып туруп болду. Мынакей эсинин байланыш номери. Коробка автомат экен. Бир жакшылап эле көрсөтүп коелу, себеби кандай унаа болду экен деп биздин көрүүчүлөрүбүз дагы кызыгып атса керек. Салон көрсөтөйм. Мыналары кожаный экен, даже кармагычтары дагы. Бул дверной карталар болсо жумшак пластикада. Торпедаларда жумшак пластика жакшы. Коопсуздук жазыгы айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө бар. Коробка автомат. Климаты автофункциясы менен жакшы. Так, бул жагында подогрев сидений 2 режимде бар экен. Электро күскүлөр жана отургучтарда электро регулировкада экен. Подлокотник неме кожаный экен. Жакшы. Бийик, клиренси бийик. Мына байкасаңыздар, калп айтпасам бир 20 сантиметрден да болуп турат. Жакшы. Бул эми баягы толуу жерлерге да айдаса деле боло берет демекчимин. 4 ВД дейт. Баасын канча дедиңиз ага? 700 000 сом, Бул бензин дедиңиз, Бензин, газ бензин. Газда болгон жакшы экен, ошо азыр үнөмдүү болуп жүргөнгө, үнөмдөп жүргөнгө дегеним. Жакшы. Так, ушунун жанында дагы бир унаа Mazda 626 1992 объемы 2 140 000 сом. Люк бар, коробка механика. Мына урматтуу көрүүчүлөр, бул видеобузда жыйынтыктай берели. Бүгүнкү тартылган башка видеолорубузда көрүңүздөр. Чындыгында кызыктуу маалыматтар көп болду. Ар бир видеобузду үзбөстөн акырына чейин көрүүнү сунуштаймын, себеби издеп аткан, сиз кызыктырып аткан унаалар арасынан табылып алышы мүмкүн. Жана сөзсүз түрдө лайк басып, комментарий калтырганда унутпаңыздар.